Çekilgümdür dibon, ul sarvı gülro kelmadi. Gözlerimge keche tong, otguncha uyku kelmadi. Özbek tilinde окуу жүргүзгөн Кызыл Кыя шаарындагы номер 5 мектеп залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымын алган. Мектептин окуу программасында кыргыз өзбек чыгармалары киргизилген. Алсак, өзбек элинин улуу акыны ойчулу Алишер Навайинин, ошондой эле кыргыздын белгилүү жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары китепканадагы бир текчеден орун алган. Бул жерде мен 17 жылдан бери иштеп келем. Биздин китепканада кыргыз тилдүү хамда өзбек тилдүү китептер бар. Биздин китепкана жуда ham чоң. Бизде кыргыз тилдүү китептер хамда өзбек тилдүү китептерди, эки түрдүү китептерден балдар олуп окушат. Окуучулардын 72% өзбек улутундагы балдар түзөт. Мектепте даанышман улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы музей каанасы бар. Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү жана өзбек элинин кол өнөрчүлүгү журулуштуруп, ушундай биз көргөзмө жасап койгонбуз. Бул кабинетке, бул ушул боюнча биздин окуучуларыбыз кол өнөрчүлүгү эмгек сабагынан, технология сабактарынан ушул эжеке менен башчылыкта, эжекенин башчылыгында өздөрү өз колдору менен ушул кийизден анан улуттук каармандардын, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандарды анан чыгарышат, өз колдору менен жасашат. Жары чыгып бетинен, жары чыгып көзүнөн, ошондо кошойгон айтыбам турганың. Дагы бир өзбек улутундагы мектеп окуучусу Курбанова Бибигүл кыргыздын улуттук сыймыгы, элдик чыгарманын дайрасы болгон Манас эпосун жаштайынан жаттап, түрдүү сынактарда ийгиликтерге жетишип келет. Атпай кыргыз журт үчүн ажалым жетсең өлөйүн, жигит бири колдосо жиниганын төгөйүн, качкыла барың жолумдан калмакты беттеп келейин. Ушуга жылдаган капырды мен бүгүн камкан жерге төгөйүн. Мурдагы СССР курамындагы турган өлкөлөр, анын ичинде Кыргыз Өзбек республикалары экономикалык, социалдык, маданий жактан тыгыз мамиледе болуп турган. Анын бир далили Кубасай шаарындагы цемент заводу негизги сырьёну Кызыл Кыя шаарынын аймагынан алып тургандыгы айтылат. Бул соода экономикалык мамилелер Союз ыдырагандан кийинки мезгилде да тагыраагы 90-жылдардын аягына чейин уланып келген. Ал эми экономикалык, социалдык мамилелердин уланышы менен сөзсүз түрдө эки элдин маданий жаатына да таасирин тийгизген. Эки өлкөнүн ар тараптуу мамилеси бүгүнкү күндө да жигердүү кызматташтыкта. Проводились декады города Кызыл Кыя в Кубасае. Кубасай жана Кызыл Кыя шаарлары тынымсыз декадаларды өткөрүп турушкан. Анда түрдүү жарманкелер, майрамдык чыгарылыштар менен коштолгон. Жыйынтыгында Кубасай шаары бизге белектерди берген. Алардын бири өзбек улутунун чапаны. Бул 1989-жылдагы өз ара маданий карым-катнаштын жетишкендиктеринин бир далили десек болот. Советтер Союзунан кийинки убакта да Кубасай жана Кызыл Кыя шаарлары достук мамилени сактап калышкан. Бул Кубасай шаарындагы фарфор заводунун Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдарына арналган белектери саналат. Соода экономикалык мамилелерде болсо Кубасай шаарындагы цемент заводу күрөң жана кызыл түстөгү сырьёолорду Кызыл Кыя шаарынан алып, жана андан цемент өндүрүп турган. После распада Советского Союза до конца 90-х годов өкүлдөрү жашайт. Олордун ичинен мана өзбек элинен Кызыл Кыяда бүгүнкү күндө 10 миңден ашык өзбек улутунун өкүлдөрү жашайт. Акыркы мезгилде Кыргызстан менен Өзбекстандын лидерлери эки өлкөнүн ар түрдүү тармактарында кызматташтыкты кеңейтип, достукту тереңдетүү багытында алгылыктуу долбоорлорду ишке ашырууда. Өзгөчө чек арага жакын облустардын жана райондордун ортосундагы кызматташтыктар активдешип жаткандыгынан эки элдин карым-катнашы мурдагыдан жеңилдегендиги мисал. Мана биримдигибизге көз тийбесин. Алладан шуну сурап калардым да. Мен өтө сыймыктанам. Мана азыр президентimiz Садыр Жапаров менен Өзбекстан президенти бирге неме кылышып, жолугушуп, мана бизге кандай маселелерди чечип берди. Барып келип, кирип туруп, мана соода сотук боюнча тууган уруктарды мана канча жылдардан бери көрө албай жүргөнбүз, азыр беймалал кирип чыгып атабыз. Ошого эки президентке келеси иштериге ийгилик сурайм. Bundan da жакшы алакаларыны бекемдешиге тилеп калардым да.
Белгилей кетсек, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 26 январда Кыргызстанга иш сапары менен келери күтүлүүдө. Бул тууралуу Соода өнөр жай палатасы 17 январда билдирди. Маалыматка караганда, буга байланыштуу Соода өнөр жай палатасы эки өлкөнүн бизнес кеңешинин жыйынын өткөрүүнү пландаштырууда.